35 жаштагы Мамбеталиева Гүлжан 4 баласы менен кыштан кантип чыгаарын билбейт. Балдары жаш болгондуктан иштегенге мүмкүнчүлүгү жок. Өкмөт тарабынан бөлүнчү жөлөк пулга бюрократиянын айынан илинбей калган. Мындан улам өкмөттүк эмес уюмдарга жардам сурап кайрылууга аргасыз болгон. Бирок алардан өмүр бою жардам сурап жашоо мүмкүн эмес экендигин айткан Гүлжан эртеңки күнгө ишеними жок жашап келет. Балдарымдын кийин келечегинде чоң окуу жайларын окуса дейм, ойлойм, ошону окута аламбы? Мындай эме менен эч жакын жардам болбосо окута алармын го деп. Анан кыштан деле кантип чыгышыбызды билбейм. Ал эми 28 жаштагы Мадина Касымова жокчулуктун айынан эне болуу укугунан ажыраган. 2,5 жашка чыгып калган уулун Бишкек шаарындагы Октябрь райондук акимчилиги энесинен ажыратып балдар үйүнө берген. Уулум үчүн каражатты жер казсам да тапмакмын деген Мадина кийин уулун издеп таппай калган. Башка үй бүлөгө коррупциялык жол менен берилип кетсе керек деген күмөн саноосун жашырбайт. Его в Октябрьском забрали его. Баламды Октябрь райондук акимчилиги алып койду. Мен канча аракет кылып артка кайрый албадым. Уулум эмне болуп жатканын түшүндү окшойт. Апа деп кыйкырып ыйлаган бойдон кеткен. Азыр ал жөнүндө эч бир маалыматым жок. Хакимиятка барсам ал жөнүндө унут дешти. Минтип жокчулуктун айынан шарты жок деген жүйө менен ата-энесинен тирүүлөй ажыраган балдар жүздөп саналат. Мындай үй бүлөлөрдүн таламын талашуу үчүн Чүй областынын Москва районунда түзүлгөн алсыз жарандардын укугун коргоо бирикмесине жардам сурап кайрылган энелердин саны күн санап арбып барат. Бул өздөрү бага алышпайт балдарын. Өздөрү бага албаганына байланыштуу муну өкмөт балдарын детский домго алып койгон. Фостерный семьяларга берип атышпайбы? Ошонун баарын тең ушул кыздарга, ушул айымдарга берип койсо, булардын биологический энеси менен балдарын туура багышмак. Белгилей кетсек, быйыл өкмөт тарабынан фостердик үй бүлө деген жаңы ыкма киргизилген. Багар көрөрү жок балдарды толук кандуу үй бүлөгө убактылуу тапшырып, ага мамлекет тарабынан ай сайын 12 000 сом бөлүнөт. Бул максатта 30дан ашуун үй бүлө атайын окутуудан өткөрүлүп, мамлекет тарабынан 2 миллион сом каражат бөлүнгөн. Айрым учурларда социалдык кызматкерлер ата-энесинин багууга шарты жок деген жүйө менен баланы үй бүлөдөн ажыратып, башка энеге берген учурлар бар. Өкмөттүн бул багытта жүргүзгөн саясаты түшүнүксүз болуп жатат. Албетте, фостердик үй бүлө жаман эмес, бирок ошол эле учурда балдарды өз үй бүлөсүнөн ажыраткан туура эмес. Андан көрө ошол шарты жок үй бүлөгө жетиштүү жөлөк пул төлөп берсе, бала өз ата-энесинин колунда чоңоймокта. Бүгүнкү күндө бир балага жөлөк пулдун өлчөмү 500 сом, ал эми фостердик үй бүлөгө айына 12 000 сом. Батыш өлкөлөрүндө фостердик үй бүлө ыкмасы кеңири жайылган. Балдар интернаты деген институт таптакыр жоюлган өлкөлөрдө бул ыкма өз ордун тапкан. Бирок кыргыз менталитетине мындай тажрыйба кабыл алынбайт деген пикирлер арбын. Себеби балага убактылуу камкордук көрсөтүү үчүн алган ата-эне да, бала да бири-бирине көнө түшүшөт. Кайрадан ал үй бүлөдөн ажыратуу эки тарапка тең психологиялык травма алып келиши ыктымал дешет укук коргоочулар. Анын үстүнө айрым өлкөлөрдө бул ыкма коррупциянын жаңы түрлөрүнө жол ачкан. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.